Ой, уурдарындагы эме да, мигранттар аныкы да 2009 жазган экен. 2009-дагылар деле кирип калат го. Адаттагыдай эле шаршемби жана бейшемби күндөрү шаар мэри жарандарды жеке маселелери боюнча түшкү саат 2-ден 4-кө чейин кабыл алат. Мэриянын имаратынын 1-кабатында өткөн бул күндө коомдук кабыл алууга жалпысынан 30га чукул жаран катталыптыр. Анда шаар тургундары ар кандай өтүнүч жана даттануулар менен кайрылышкан. Анан 4 бала менен калгам. Квартирада жашайм. Квартирадан кыйналып кеттим. Чоң студент балам бар, шаарда окуйт. Аны окута албайм, квартира төлөй албайм, контракт окуйт, аны төлөй албайм. Анан мэрге келип, эметип атсам, колдон келишинче жардам берип атат бирок. Жер боюнча сурап келгенмин, ошо онкология боюнча дарыланып жүрөм өзүм. Анан ошол жер боюнча сурап кичине кайрылайын деп келгем. Анан азыр ошол мэр туура жагынан кабыл алат деп ойлойм. Азаматка кайрылганда мен көзүмдө катаракт бар. Ошого жардам сурап келгем, бирок алдым. Жардам беришти, дагы операцияга барган турам, ага да бир аз жардам беребиз деп атышат. Шаар башчысы ар бир кайрылган адамды кунт коюп угуп, тиешелүү кызмат адамдарына коюлган маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Айрым көйгөйлөр ошол жерден чечилип жатса, арасында кайрылгандарга түшүндүрмөлөр жана сунуштар дагы берилди. Жардам болсо сен айт, анан биз карап туруп ошол жагынан биз жардам көргөзөбүз. Ал эми жалпы эле кабыл алуунун жыйынтыгына токтолсок, жарандар арасында жер тилкесин алуу максатында кайрылгандар арбын. Бүгүнкү күндө шаар боюнча жер алууга 2008-жылдан бери тизмеде турган болсо, жалпы катталгандардын саны 4000ге чукулдаган. Бул маселени чечүү максатында Балыкчы шаарынан 9 гектар жер бөлүнүп берилип, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан турак жай куруу пландалган. Шаар мэри батир алууга каттоо башталганын маалымдады. Ошондой эле жер бөлүштүрүү үчүн атайын комиссия иш алып барууда. Кошумчалай кетсек, жарандарды кабыл алуу күнүндө түшкөн кайрылуулардын баары тез аранын ичинде чечүү максатында атайын протоколго түшүрүлөт. Ал эми айрымдарын жеринен чечүү үчүн мэрдин иш планына киргизилет.